Nota той, nota той. Скорай, папа, скорай, папа. पानी नहीं पिया Скорай, помог. Тема идет. Ваня бетон. 31 март күнү Бишкектеги Панфилов сейил багында 19 жаштагы кыз иштеп жаткан аттракциондон кокустан кулап түшкөн. Жабырлануучунун учурдагы абалы тууралуу жактоочусу Алманбет Бексултанов буларды айтып берди. Саламатсыздарбы? Ушул негизи кырсык ушул аттракциондо болгон, артыңызда көрүп отурган. Бул боюнча негизи 31 где-то 7:30 чамасында болуптур. Анан жабырлануучунун бир тууган агасы арызы менен клубун 5-чиге кайрылса, ал жерден арызын орой мамиле менен алып, тергөөчү кагып силкип кетириптир, эчтеке кылбайбыз деген сыяктуу маанидечи. Жабырлануучу ошол күнү комага түштү. Оор абалда. Чеке сыныптыр, көзүнүн алды сыныптыр, мурду сыныптыр, 7-8 кабырга сыныптыр, анан разрыв внутренних органов дейт, бир органдарда кайрылган окшойт. Анан ошол боюнча түшүп, баягы бессознательный состояниясы менен жатыптыр. Анан бир тууган барып, 15-чиге барып арыз жазса, ал жерден ойрой мамиле кылып кетириптир, анан айла жок. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Күнү бири кечинде мага кайрылган, биринчи кечинде кайрылгандан баштап иш козголду. Ишти Первомайский роводго алып кетти, центральный аппаратына. Ал жакта тергелип, ошол күнү оператор бала камалды да. Анан бүгүнкү күндө оператор бала үй камагына чыкты 48 сааттан кийин. Биз ага макул болсун апелляциялык даттануу киргизип атабыз. Андан сырткары бул оператор баланын да күнөөсү бар, бирок андан сырткары бул жерде деген ушул аттракциондун ээсинин күнөөсү бар. Анан ошол болгон күнү эле баягы ошо парктын администрациясы бир тараптуу кызды күнөөлүү деп маалымат чыгарыптыр да. Кыз башында ошол күнүчү кыз бутун чыгарып ийген, анан дисбаланс болуп, анан кыз ремень көтөрө албай кетип, үзүлүп кеткен депчи. Анан ал туура эмес маалымат, чындыкка дал келбейт. Себеп дегенде ушул ремень безопасности деп коет, сактоочу куручу. Сөзсүз түрдө бутун чыгарабы, чыгарбайбы, ал сөзсүз түрдө ал баягы өзүнүн 120 килограммга чейин уусат десе, 120 килограммдан ашык оор жүктү көтөргөнгө даяр болуш керек да. Анан үзүлбеш керек. Бул эми көрүп атасыңар азыр мына азыркы убакта деле күндө деле турат, жанда деле турат. Ушуну баягы убагында алмаштырып, карап, текшербегендин кесепети болуп турат да. Негизи баягы шарт боюнча канча убакытта бир ушул текшерүүдөн өтүп туруш керек экен? Анын өзүнүн текшерүүчү органдар бар бул жердеги. Ошолор текшериш керек болчу да. Өзүнүн бул ар бир аттракциондун өзүнүн стандарты бар. Өзүнүн киргизип атканда, вводко киргизип атканда, эксплуатация киргизип атканда буларга лицензия алышат, текшеришет, ошону текшериш керек болчу. Бүгүнкү күндө биз ошо 1-Май райондук Ички иштер министрлигине өтүнүч менен кайрылып атабыз тергөөгөчү. Ушу биринчиден ушу аттракциондун ээсине юридикалык ээсинин кыймыл аракетине юридикалык баа бергиле деп. Анткени ушу ээси болгондон кийин жанагы барын текшерип, барын элдерге ушунчалык кызмат көрсөтүп аткандан кийин коопсуздугун караш керек болчу сөзсүз түрдөчү. Андан сырткары ушу парктын администрациясынын кыймыл аракетине дагы юридикалык баа бергиле деп атабыз. Бул кандай себептен ушул жерде ижарага бергенби, эмне кылган, алар кантип ушу эксплуатацияга кой беришкен, ушундай коопсуз жок
аттракциондучу. Андан сырткары биз тиги ушу мэриянын жана текшерүүчү орган, көзөмөлдөөчү органдардын үстүнөн юридикалык баа белгилеп атабыз. Лицензия берген, анан текшере турчу органдар. Эмне үчүн алар ушуну текшерген эмес, лицензия берип атканда кантип караган эмес, ошолордун баарысын эми ар бирине юридикалык баа берип, анан ал боюнча тергөө чечим кабыл алат да. Тумуштун курамдары жок белем. Буга чейин бирок азыркы учурда бул аттракциондун ээсине эч кандай бир айыптагыла элек, чара көрүлө элек, Мен маалыматым боюнча күбө катары суралган, бирок ушу тергөө эч кандай чара көрбөй атат. Бүгүнкү күндө биз тергөөнүн үстүнөн кайра өтүнүш керек эсебиз, болбосо үстүнөн арызданабыз, ушу неме аттракциондун ээсинин үстүнөн чара көргүлө депчи. Мына бул прецедент негизи болуш керек болчу. Прецедент эртедили кечтир болмок. Анткени ушу прецедент болбоюнча эч ким текшерилген эмес, мына ушунун баары иштеп жүргөн. Канча неме көйгөй болгондо, ушул болгондон кийин башка аттракциондордун баарысы өзүнүн баягы ремень безопасности болобу, ошолордун баарысын жаңыртып, замена кылып, бүт баарын жакшы неме карап калды да. Антпесе бул болбосо башка жерде сөзсүз түрдө эртедили кечтир болмок. Оператор бала боюнча айтсаңыз, ал азыркы учурда үй камагына чыгарылды деп айтышты. Анан сиздер эмне себептен ал нерсеге каршы болуп атасыздар? 1-май район сотунун чечими негизинде, тергөө судьясынын чечими негизинде үй камагына чыгарылып туруп, бизге маалымат эми жетти. Биз алып туруп ошону даттанабыз. Биз буга макул эмеспиз. Мындан сырткары мен тиги кардарым айтты, карындашы эсине келип кичинеден сүйлөп эметип атыптыр, ошондо айтыптыр. Качан эсине келди? Мага бүгүн чалды, ушундай эсине келип биртке маалымат берди депчи, маалыматы боюнча неме деп айтыптыр. Мен ушул аттракционго чыгып атканда ременим бошураак болуп калган. Анан мен тиги оператор балага мону бошураак болуп калды десем, эми орусча не переживай болуп кетип калган деп айтыптыр. Анан эгерде ошол чындыкка дал келген болсо, ал боюнча дагы биз өтүнөбүз. Бул 297 берененин 2 бөлүгүнөн башка халатность деген беренеме боюнча айып угулсун депчи. Өзүнүн кызматын халатында тагат карбаган үчүн деп. Азыркы учурда кыздын абалы тууралуу эмнелерди айта аласыз? Кыздын абалы оор. Азыркы учурда кыздын абалы оор болгон, ошо жанагы айтпадымбы, кандай жаракаттарды алган депчи. Чекеси, көзүнүн асты, мурду сынган, анан 7-8 кабыргасынын ичинде органдары айрылыптыр. Анан азыркы учурда байкесинин берген маалыматы боюнча ал баягы операцияга киргенге мүмкүнчүлүк жок экен, операция кылгангачы азыр жөн эле ушу абалын кармап туруш үчүн, ириңдеп кетпеш үчүн дарыларды сайып атыптыр. 2 айча баягы эгерде жакшы болуп кетип, ириңдебей неметсе 2 айдан кийин анан операциялар башталат экен. Канча бир нече операция болот экен. Алар жакшы өтүп кетсе, андан кийин реабилитация болот экен. Анан реабилитация болуп бүткөндөн кийин анан пластический операция болот экен. Пластический операция бүткөндөн кийин реабилитация болот экен. Сөздүн кыскасы менен бул мен билбейм, бирок бир жыл, 2 жылдын тегеритесин алат деп ойлоп атабыз да. Анан азыркы учурда сиздердин баягы эмнени талап кылып атасыздар? Азыркы учурда баягы кандайдыр талап ушу неме, мыйзам чегинде чара көрүлсүн. Биринчиден сөзсүз түрдө ушулардын баары бул карындашынын аркасынан ушу бүт аттракциондордун баарысы неме ордуна келтирилсин. Анан неме чара көрүлсүн деп эң негизгиси эле. Ушу күнөөлүү адамдарга чара көрүлсүн. Аттракциондун ээсине дагы чара көрүлсүн деп, ошого карап койгон неме кишилерге дагы чара көрүлсүн деп, текшерүүчү органдарга да чаралар көрүлсүн деп азыр бүгүнкү күндө талап кылып атабыз. Ата-энеси, жакындары бул нерсеге кандай карап атышат? Бул чынын айтканда, несептен баягы коомчулукка кайрылып чыккан жок. Чынын айтканда мындай да, ненеси бүгүнкү күндө оор абалда негизи буга чейин эле ошо операцияга даярданып жатыптыр да. Аябай операцияга даярданып, өзү оор абалда экен. Анан ушул жагдайды, кырсыкты апасына угушкан жок. Апасы билбейт бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күндө менен байкеси кайрылган, байкеси ошо арызы менен кайрылып, байкеси чуркап жүрөт. Байкеси кайрылса ошо апасы билип, азыркы учурдагы абалы андан жаман болуп кетеби деп атайын мени жалдап, ошо мен аркылуу кайрылып атышат. Демек ошондо апасы, кыздын ата-энеси билбейт. Бүгүнкү күндө билбейт.
Ошо бүгүнкү күндө негизи частный протокол осмотра жүргүзгөнө келгем. Бул жерде өз көзүм менен көрүп коеюн деп. Келсем бул тергөөчү опечатывать этип кетиптир, жабып кетиптир, бирок ошо жабып кеткен немеси жанынан мына эзилип кайра түшүп калыптыр. Анан тилекке каршы кире алган жокпуз. Эми тергөө амалдан тергөөчүгө өтүнүч келтирип, тергөөчү менен чогуу жүргүзүп кетебиз деп ойлоп атам. Андан сырткары мындай көз алдына карасам, өзүңөр деле көрсөңөр болот. Бул жерде баягы правила общий пользование аттракционун безопасности эмес, негизи бүт правилалардын баары бузулган экен. Мына эле карап отурсак, неме правила пожарной безопасности деп коет. Жанагы мына карасаңыз, проводдордун баарысы чыгып жатат. Бул киши токтартса эмне болот? Жарандардычы. Ошол эле жерден, ушул жерден пожар, мына суу, кандай жаан, күн туруп атат, көрүп атасыздар. Ошол боюнча эле канча мына проводдор самсалап жатат. Ошолор боюнча, допустим, пожар болсо эмне болот? Өрт чыкса эмне болот? Ошолор нормалардын баарысы эми баягы үстүн көрүп атасыз, жаап койгон, кантип жаандан жаап койгонун. Ошонун баарын эми көрсөк болот, бузуулардын баарысынчы. Анан ушундан кийин билбейм кантип неме дальше андан сырткары иштеткенге кое бергенин. 35 000 сом айып пул салынды деп айтылды. Ошол боюнча да айта кетсеңиз, бул жактын ээсине. Бүгүнкү күндө мага ал белгисиз, бирок салынса деген эми билесиз да. Ошо болгон окуядан кийин өздөрүнүн баягы кантиптир, текшерүүчү органдар кандайдыр бир сактап коргош үчүн келтирип сала алгандыр да. Бирок аны ушул окуя болгондон кийин эмес, окуя болгонго чейин салыш керек болчу, салынса дагычы. Анан ошо салгандан кийин балким кандайдыр коопсуздук тарап бүгүнкү кырсык болбойт беле деген ойдобуз да. Бул окуя боюнча биз экинчи тараптын үнүн дагы угууга дайынбыз.